Туугандар, мына азыр айнек сыртында жаш наристенин ыйналап, ыйлап күтүп отургандыгы жүрөгүмдү оорутат да. Кыйналганын дайыма мен көрүп атканым үчүн кызым менен кошо кыйналып атам. Бардыгы Алладан деп Алладан гана суранып атам азыр. Бардыгы Алланын колунда, кызыма шифа берди. Ушул наристе үчүн азыр бардыгы күрөшүү болуп атат. Күрөшүү катуу болуп атат. Себеби ушул бөбөктүн өмүрүн сактап калайлы деген ушундай бир алдыга аракет күрөшүү болуп атат. Андыктан буга чейин 200дөн ашуун бейтаптардын ден соолугуна себепкер болсок, мынчалык жаш наристенин оорусун көрө элек элек да. Бир нерсени сатып берип эле операцияга бара бере тургандагыдай деле шартты көрбөй атам да. Ошон үчүн Рамазан айында чындыгында мына ушундай бир туугандарыбыздын жакшылыгына себепкер бололу деп баарыңыздарга кайрылып кетер элем. Урматтуу мекендештер, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жалпыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, биз Ак ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Мына кече күндөрү кереметтүү иштерге себепкер болуп, Ош жергесинде мына азыр буюрса Жалал Абадка келип калдык. Албетте 20 жыл вагондо жашаган эжекебиздин үйлүү болушуна себепкер болдук. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Ош шаарында эң бир оор муктаждыкта деп аталган резонанс жаралган бир 4 семья болсо, ошолордун 3-өсүнүн үйлүү болушуна себепкер болдук элек. Мына бирөө калды эле. Кудайга шүгүр, кече күнү мына үй тапшырылып, үйдүн ачылышын өткөрүп, мына азыр Жалал Абадка келип калдык. Албетте биз Ак ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду сиздердей жоомарт берешен инсандардын ортосунда, муктаждар менен ортосунда көпүрөбүз. Албетте мен бүгүн сиздердин бир жүрөгүңүздөрдү ордунан жылдыра тургандагыдай бир кайрылуу менен чыгып отурам. Урматтуу мекендештер, мага бир топ күндөн бери, бир топ айлардан бери кайрылып отурган ушундай бир кичинекей наристе бар эле. Мына ушул наристенин чоң энеси, бир туугандары улам кайрылып аткандан азыр келип отурабыз. Албетте мен сөзүмдүн башында айтып кетейин жана суранып кетейин. Урматтуу ар бир көрөрман, биздин Ак ниет Аманат YouTube каналыбызга сөзсүз катталыңыздар жана ушул видеолорго лайк басып, жана ар бир инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар деп мен суранып кетем. Жана биздин Ак ниет Аманат коомдук фонду менен биргеликте сөзсүз иш алып барыңыздар. Кудай буйрса, биз могул Рамазан айында 30 күндүн ичинде жок эле дегенде бир 3 маселенин жыйынтыгына чыгалы деп ушундай ниет койдук. 3 бир чоң бир муктаждыктагы иштерге Аллах Таалам себепкер кылса экен деп бир Кудайдан суранып, бир буйруса ишибизди баштадык. Андыктан баарыңыздарды чакырар элек. Келиңиздер анда эмесе биздин Ак ниет Аманат YouTube каналы менен бир болуңуздар. Бирге дайым иш алып барганды унутпаңыздар. Жакшылыктардын жарчысы болор эле. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жүрүңүздөр. Биз азыр Жалал Абад областынын Сузак районундагы ушул Багыш айыл өкмөтүндө турабыз. Буйруса сиздер менен бүгүн
эфир аркылуу бөлүшүп турабыз. Азыр үйдүн ичинде ким бизди күтүп атат десеңиздер, аны көрөлү. Ушундай видеолорго сөзсүз мындай реакция бергенди унутпайлычы туугандар. Суранам. Себеби Кудайга шүгүр, урматтуу туугандар. Мына азыр айнек сыртында жаш наристенин ыйналап, ыйлап күтүп отургандыгы жүрөгүңдү оорутат да. Кудайга шүгүр, урматтуу мекендештер, бир жума мурда эле ошол Жалал Абадда Мундуз Бегабад айылында бир бейтапты сиздер менен бөлүштүк элек. Мен курактуу мырза эле. Мына азыр ошол мырза Новосибирге барып, бир жума 10 күн аралыгында каражаты чогулуп, бутун сөөктөрү чирий баштаган экен эле. Мына ошого протез коюлуш үчүн каражат толугу менен чогулуп, Новосибирге барып, мына буйруса эртең 3 март күнү операцияга кирет. Сиздер себепкер болдуңуздар, урматтуу мекендештер. Алла ыраазы болсун. Ушундай жакшылыкта жарышалычы келиңиздер. Жакшылыкта жарышалы. Бүгүн мен бул үйгө келип атканым кабар берилген. Бүгүн барабыз дегенбиз. Москвада 72-73 жаштагы чоң энесинин кайрылуусу менен кичинекей наристе дагы ушул Россияда экен. Мына алардын дагы кайрылуусу менен азыр келип атабыз, келип калдык. Ушул жактабы экен. Жакшысыздарбы? Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Бизге негизинен көптөн бери жөнөтүп аткан, кайрылып аткан наристе мына ушул наристе да. Ооба, ошо кызыбыз. Аты жөнү ким болуп калат толук? Талайбекова Фатима Чингизовна. Канча жашта болуп калды? 11 айлык азыркы күндө. 11 айлыкпы? 11 айлык. Денеси мындай саргайып, карайып калыптыр, а? Ооба, сары бүт денесинде сарысы бар да. Кетпей атат азыр. Козу илеба. Так, канчанчы балаңыз? 3-чү балаңызбы? Кел, мындан карма, сиз сүйлөй бериңизчи. Диагнозу эмне болуп атат? Диагноз азыр ушу төрөлгөндөн бери сарысы кетпей атат да денесинде. Анан бул жөн эле жолтуха деп бир 4 айга чейин дары ичкенде кайтып калган болчу. Биз да ошентип ойлосок, кийин 5 айында сарысы бүт денесине кайра чыгып, лимондой болуп калды да. Анан Москвага алып бардым. Москвага алып барып текшерүүдө, ал жакта 1 ай жүргөнүбүздө сироз печень, атрезия желчных проток деп туруп диагноз коюп беришти да. Анан ушу сентябрь айы болчу ал маалда. 2024 сентябрь болчу. Биз кыргызчылык кылдык, табыптын дарысы ошолор менен жакшы болуп кетет деп сүт ичип, ал жактан келип дарыланып, бир ушу 5-6 айды өткөзүп бердик да. Азыр эми ушу акыркы айда ичи чоңоюп кетип атат да. Ичи чоңоюп, Боор шишип атат. боор шишип атат, ичине сүт болуп баштайт экен да. Азыр ошого ушинтип эме кылганда азыр эми кайра ошо 3 миллион рубль сураган да Москваданчы. Эмне кылыш керек деп атат ал жакта? Пересадка. Пересадка печень. Пересадка печень, боорду алмаштырыш керек деп атат да. Анан ошого кайрадан Баланын анализдери барбы, бардыгы сизде? ооба, ал жактан алган анализ кагаздары бар. Ошо Москвадан жазылган кагаздары бар да, диагноз коюлуп. 9 айлык болуп калдыбы? 11. 11 айлыкпы? 11 айлык болсо, так, мына телефонду кармай аласыңбы? Ушуну кармап турчу. 11 айлык болсо, канча айлыгында ушундай диагноз коюлду? 6 айлыгында коюлду. 6 айлыгындабы? 6 айга болгондо Москвада коюлду ушул диагноз. Эми азыр эмненин аракетинде болуп атат? Пересадкага даярдык көрүп атасыздарбы? Ооба, пересадкага даярдык көрүп атабыз. Азыр жолдошум Москвада. Ал жактан азыр документтерин жасап, полиске тапшырып, эми ошо эртең понедельниктен анализ тапшырып баштайт донорлуккачы. Донорлук атасы болгон атабы? Атасы болоюн деп атат, ооба. Анан эгер атасыныкы түшпөсө, мен дагы кайрадан тапшырам да. Атасы же апасыныкын салабыз дешкен аларчы. Бир туугандары канча жашта? Бир туугандары кызым 8 жашка толот жакында, чоң кызым. Андан кийинки балам 6-га чыкты. Аралыктары ушундай. Азыр кыйналып атат түшөт, а? Азыр ооруп атат. Ооруп ататпы? Могу ичи неме болуп турат го, мындай көргөзсөңүз болобу, а? Ооба. Урматтуу мекендештер. Козу. Ичи азыр ушундай сарысы чоңоюп атканы да. Кайда чоңоюп атканынан.
болду, жаап коюңуз. Кадимкидей билинип калыптыр, а? Айда ушинтип иш баштады. Урматтуу мекендештер, жалпы биздин көрөрмандар, кыргызстандыктар негизи бизге ар кырдуу бейтаптар кайрылат да. Козо, ыйлаба болду, ыйлаба, жакшы болосуң, а? Ыйлаба. Урматтуу туугандар, негизи азыр кичинекей бөбөк наристе, мындай айтканда 1 жашка толуп элек төрөлүп жата элек, ушул башына оор сыноо келип аткан кичинекей кыз Фатима кыз азыр кыйналып аткан учур экен чындыгында. Бүгүн больницага алып бардыңызбы? Ооба, бүгүн больницага алып барып келдик. Ошо эртерээк алып кеткиле, тезирээк алып барсаңар бала кыйналып атат, ичи да ишип, ошого кыйналып калды деп атат да. Азыр кыйналып аткан учур экен. Бүгүн больницага алып барып келдим деп атса, азыр эмне деди врач? Врач көрүп ошо азыр грипп дагы болуп, иммунитети слабый экен да. Тез ооруп атат, тамагы кызарып калыптыр, ичи чоңоюп калыптыр, эртелетип. Ошо 1 жуманын ичинде чыгып кетсеңер жакшы болот, эгер бара турган болсоңор деп ошентип атат да. Азыркы учурда эмне, кандай даярдык, кандай алдыда пландар болуп атат? Ойлор кандай болуп атат? Үйдөгүлөр эмне деп атышат? Үйдөгүлөр ошо эми тууган уруктарыбыз колдон келишинче жардамдарын берип атышат. Ал жактан жолдошум ошо донорлукка даярданып атат да, анализ тапшырып. Эгер түшүп калса, жолдошум донор болот. Эгер ал болбосо, мен барып тапшырам деп атабыз анализдечи. Шумаковага сүйүштүгүлө. Керектүү каражаты кандай болуп атат? Керектүү каражат ошо 3 миллион рубль сураган да. Мен консультация алып келгем күздө барганымдачы Москвадан. Азыр ошо туугандарыбыз, эл ошо жаныбыздагылардын жардамы менен азыр 500 миңдей акча чогулуп калды. Калган 2,5 миллион. Азыр 2,5 миллион азырынча жок. Кандай ой болду ал боюнча? Ал боюнча ошо биз барып тура берсек, ошо 1 жуманын ичинде чыгып тургула, элдерден кайрылып, ошо элдерден жардам сурап атабыз. Ошо кызыбыз үчүн ар бириңиздерден жардамга муктаж болуп, 100 сом болсо дагы, 20 сом болсо дагы, 9 сом, 5 сом дагы которгондор болуп атат азыр. Эч бир бардыгы эле туугандарыбыз, эл журттар, тууган уругубуз жардамдар берип атышат. Бизге келип аткан акчалардычы. Азыр ошол каражат чогулбай калса кандай? Чогулбай калса биз жасабайбыз деп айткан Шумаковадачы. Сиздерде кандай ой болуп атат эгерде каражат жетиштүү чогулбай калса? Биз ошо чогулбай калса деп чогулбай атат да, азыр ушу чогулбай аткандан ошо сиздерден жардам сурап атабыз. Элдерге кайрылып, элден жардам сурап атабыз. Ушул акча чогулуп калсын деп ниет кылып, жакшы ниетте. Түшүндүм. Эми азыр чоң сумма экен да, ал каражатты таба албай, чечилбей, маселе эме болуп калса кандай болот деп атпаймынбы? Оюңуз кандай ойлор болуп атат? Эми ар түрдүү ойлор болуп атат. Кандай болуп калат? Ошо чогулбай калса кызымдын өмүрүн сактай албай калабызбы? Азыр кыйналып отурган учурунда деп. Негизи мындай башта диагноз болгондо мынчалык деңгээлде күттүңүздөр беле оорунун эмесинчи? Жок, биринчи диагноз коюлганда кызым мындай кыйналбайт болчу да. Ичи чоң эмес болчу, стабильный болчу, өзү ойноп күлүп жүргөндөн кыргызчылык кылып, табыптын дарыларын да ичирип көрдүк. Баары Алладан, может жакшы болуп кететтир дедик. Ушул акыркы айда ичи чоңоюп баштагандан кийин анан доктурга алып барып текшерткенимде врачтар айтышты. Эртеги күнү кеч кылбай алып барбасаңар, бул өтө чоңоюп кеткенден кийин кеч болуп калат деди. Ичи күндөн күнгө чоңое берет, чоңойгон сайын депчи. Азыр сиз оозунан алып коюңуз. Жуттубуз алып коюң. Болду. На, Фатима. Негизи ушул азыр кызыңыздын мен оорусун ыйлаганын, көз жашын, ичин көрүп алып мындай буга чейин 200дөн ашуун бейтаптардын ден соолугуна себепкер болсок, мынчалык жаш наристенин оорусун көрө элек элек да. Анан азыр сүйлөй турган сөздөрүмдү да таппай турам. Кыйналганын көрүп алып, эмне дешимди да билбей турам. Бирок сиз энеси катары ушул оору менен күрөшүп атасыз, ыйлаганын көрүп атасыз. Бул кандай сезим болуп атат эми сизде? Ыйлаганын көрүп атам, анткени
кээде түнү ыйлап уктабай коет да. Таңамал 4кө чейин, саат 4кө чейин ойго чыгабыз. Күндүз ушу 5ке кичине алаксыйт, бирок кыйналганын дайыма мен көрүп атканым үчүн кызым менен кошо кыйналып атам. Бардыгы Алладан деп, Алладан гана суранып атам азыр. Бардыгы Алланын колунда, кызыма шифа бер деп. Ушу ичи курулдап, кадимкидей ичи ооруганда көмкөрүстөн жатып алып уктайт да, уктай албайчы. 5ке да 1-2 саат уктагандан кийин чечкенде эле сразу оодарылып көмкөрүстөн жатып алат да. Ушу ичиндеги органдары кыйналып, ушу боору ооруганда ошентип жатабы деп ойлойм өзүмчөчү. Болду. Атасы эмне деп азыр ал жакта? Атасы деле ушу мен донорлук эме кылайын иштеп атат. Ушу кызыбызды сактап калайлы деп эле эме кылып атат. Мен донор болом, өзүм кызым үчүн деп. Болду. Энеси Россиядабы, Москвадабы? Чоң энеси бул жакта болчу, кече жакында кетти болчу. Бир туугандары каякта? Бир туугандары азыр балам тайнесиникинде болчу, кызым үйдө эле. Алар карашып жардамдашып атасызбы? Ооба, карашат. Кызым чоңоюп калган үчүн, 8ге чыгып калган кызым каралашып кичине бөлөгөндө терметип турат, бирок башка маалда менин колуман түшпөйт да. Жана ыйлайт менин колуман түшсө эле. Түнкүсү кандай болуп атат, кечкисин? Түнкүсү ошо уктай албайт. Түнү ошо 4-5ке чейин уктабай коет. Ыйлап, анан күндүзү жакшы уктайт, бирок түнү уктабай коет да, түнү уйкусу качат. Болду кызым, болду. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз сиздер менен мындай ойдо жок ушундай бир оор тагдырды бөлүшүп турабыз да. Анткени чыныгы муктаждык мына ушул да туугандар. Анткени жаш үй бүлө, жаш наристе, бирге толо элек кичинекей наристенин мындай айтканда боор пересетка операциясына муктаждык болуп калган ушул кичинекей наристенин астына келип отурабыз. Андыктан ар бир көрөрман, көрүүчү азыр ушул кичинекей бала ыйлабасын да ар бир үйдөчү. Мен кирип келатканда эле айнектен ушул ыйлап аткан үнүн укканда эле ушул мындай оюм ар тарапка бурулуп, ушул ким кайрылса ошонун жашоосу менен ушу күрөшүү башталат да кадимкидейчи. Мына азыр бул баланын, кыздын, кичинекей наристенин ыйлаганын көрүп алып, чындыгында жанында отуруш аябай кыйын болуп турат. Экран артында балким сиздерге билинбей тургандыр. Рамазан айында чындыгында мына ушундай бир туугандарыбыздын жакшылыгына себепкер бололу деп баарыңыздарга кайрылып кетер элем. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр Рамазан айынын 11-10 күндүгүндө турабыз. Кичинекей наристе ушул элге фото аркылуу жарыя болгонуна бир жумадай болуп калды. Мына азыр өзү апасы айткандагыдай 500 миңдей каражат чогулуп калды. Кече атасы дагы кабар берген. Элден айланса аздык кылат да, дароо караңыздар ушунча каражат чогултуп берип, чогултуп атышат. Мына ушул айылдын тургундары Москвадан, Россиядан, ушул айылдан көчөмө көчө чогултушуп, азыр кошуналар дагы сыртта турат, кабар алып, Москвада ушул биздин досторубуз, агаларыбыз, алар кабар алып, каражатын чогултуп, ушул наристе үчүн азыр бардыгы күрөшүү болуп атат. Күрөшүү катуу болуп атат. Себеби ушул бөбөктүн өмүрүн сактап калайлы деген ушундай бир алдыга аракет, күрөшүү болуп атат. Андыктан мен ар бир көрөрмандарды бир эле ушул көчө, бир эле ушул айылга токтолбостон жалпы эл журт, көрөрмандар мына ушул экран алдына кичинекей наристенин ата-энесине коюлган өзүнүн М-банк, Сбербанк ушул шотторду коебуз. Мына ушул шотторго урматтуу туугандар болгону 100 сомдон гана, мен көптөн деле суранбайм. Ушул видеону бир күндө 10 миң адам көргөн болсо, 5 миң эле инсан 100 сомдон каражат которгон болсок, маселе дароо чечилер эле. 100 сомдон гана мен суранам. Бирок сиздердин арзыбаган бир кичинекей 100 сомуңуздар туугандар ушул бөбөктүн, наристенин өмүрүн сактап калат. Ошондуктан мен сиздерге терең кайрылып кетер элем. Албетте
чындыгында бизге ишенип муктаждык болуп эл менен бөлүшүп бергиле, сиздер аркылуу элге чыгалы деп ушундай бир жүрөгүңдү мындай элжиреткен сөздөрүн айтып энебиз Москвада туруп кайрылып атты да, бул кичинекей бөбөктүн энесичи. Ошого келгичек ойлонуп келдим да. Эми чоң бала болсо да мейли эле төрөлүп балага кантип Аллах Таала ушул сыноо берди экен депчи. Болбосо бир күнөөсү жок. Эс тарта элек. Мисалы да. Эми Аллах Таала ушул экен да, балким бул сыноону бул наристеге эмес, наристе аркылуу баардыгыбызга, жалпыбызга салып аткандыр. Себеби Рамазан айында ушул кичинекей бөбөк наристени кабар алдыңар, көрдүңөр. Ушул наристеге Аллах Таалам берип аткан ушул ырыскыңар менен бөлүшө алар бекенсиңер деп, балким Аллах Таалам ар бир көрөрманга, баардыгыбызга сыноо берип аткандыр. Сыноо берип аткандыгы чындык. Мына бизге дагы мына буйруса ушул келип өзүбүздүн вазипабызды, кызматыбызды аткарып, аракетибизди баштап турабыз. Албетте, иншалла биз аракетибизди болушунча жасайбыз. Башталган иш аягына чейин бизде, натыйжасы жаралганга чейин токтобойбуз. Андыктан мына бүгүн Кудай буйруса дароо деле белди байлап ушул аракетти баштадык. Бизге чейин, биз келгенге чейин айылдаштар, жердештер, көчөдөгүлөр, тууган уруктары аракетин баштап койгон. Мына ушул 500 миңден ашырып коюптур каражатын. Ошондуктан калган 2,5 миллион рубль каражатты ушул экран алдындагы М-банк, Сбербанк каражат счетторго болушунча салыңыздар. Анан ушул видеонун астына туугандар сөзсүз комментарий жазсаңар, атасы же апасы же чоң энеси жооп берип турат. Кандай суроолор болсо, Анан мен атасынын атына коюлган М-банк, Сбербанктын номерин сурап кетейин. Апасыныкын айтпай эле коелу, себеби эми ар кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Туура түшүнөсүздөр. Атасынын WhatsApp номери же атасына катталган М-банк номери барбы? Ушуну айтып кетиңиз. М-банк номери 223 менен 22 27 21. Ушуга 223 менен 22 27 21. Чыңгыз Таалайбек уулу деп чыгат. WhatsApp иштейби ушул номерде? Бул да WhatsApp иштейт, бирок WhatsApp менде да. Бул Кыргызстан номер. Атасыныкы WhatsApp Москва номерде. WhatsApp номерлерин дагы описанияга атасынын WhatsApp номерлерин да коелу. Андыктан баардык көрөрмандар, ар бир көрүүчү баарыңыздардан биз терең кайрылып суранып кетебиз. Буюрса иштин башын биз дагы бысмылда деп ушул Ак ниет аманат коомдук фондунун бир кыскача салымы болсун жааматы. Ушул экран артында турган агабыз бар, Закир агабыз, мына ушул дайыма мындай муктаждыкта болгон бир туугандарыбызга көмөгүн көргөзүп келген биздин жааматыбыздан дагы Алла ыраазы болсун. Чындыгында мындай кадимгидей ушул жашоо менен күрөшүү болот да. Ким муктаждык болуп кайрылбасын. Ушул маселе чечилгенге чейин чындыгында биз деле ушул бала ыйлагандагыдай жан дүйнөбүз кадимгидей ыйлайт. Себеби Аллах Таала жөндөн-жөн балким ушул кызматка койбогондур. Жөндөн-жөн балким биз ушул бир тууганыбызды сиздерге кайрылтырбай аткандыр. Ошондуктан сиздерге кайрылып турабыз. Эчке буну дары дармегине иштетип коесуздар, Анан дароо каражат буйруп насип кылып калса, чогулуп калган болсо, жолго чыкканы даярсыздарбы? Ооба, даяр элебиз. Азыр сөзсүз каражатты толугу менен чогултуп алып чыгыш керек экен. Ооба, донор менен каражат бир убакта келсе, алар сразу жасай берет экен да, пересадканычы. Ошондой деп түшүндүргөн да. Анан дагы өткөндө Россияда бир уюм, коом канча $10,000 чейин каражат жардам берип калышыбыз мүмкүн деген ушундай бир маалымат. Ал эме болгон. Жана айттым го, Кыргызстандан бир кыз барып кылдырды депчи пересадка. Ошол кыз менен сүйлөшсөм, алар ошол жактын фондуна кайрылып, алар ошол жактан жардам көрүшүптүр да. Алар бизге болгон акчаңарды топтоп алып келип, ушул жактын фондуна кайрылсаңар дагы болот деди. Анан ишеничтүү экен. Ишеничтүү экенин билбейм, бирок ошого дагы биринчи алар донор даяр болсо анан жардам берет экен ал фондчу. Ошого азыр жолдошум донорлукка анализ тапшыргандан кийин анан барып көрсөмбү деп атат. Бирок бара элекпиз ал фондгочу.
бизче бара элекпиз. Анткени биз Москвага баргандан кийин анан эгер каражат жетишпесе ошондой фондко да барсаңар болот деген гана сөз болчу ошочу. Ал жактан эме ала элекпиз пока маалыматчы. Бара элекпиз да. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, мен кичинекей наристени көпкө кыйнабайын. Сиздер менен ушул маселе толук чечилгенге чейин бөлүшүп турабыз. Буюрса, сиздердин ар бир аманатыңыздарга сөзсүз отчету болот. Мына буюрса 3 күндөн кийинби, 5 күндөн кийинби, балким ага чейинби, кыскасы кайрадан биз сиздер менен бөлүшөбүз. Ошондуктан ар бир көрөрман көрүүчү келиңиздер, бүгүн баштайлы. Болгону мен 100 сомдон гана суранып атам. Эми бир күндүк расходубуздун бир чекесин мындай үнөмдөп туруп ушул наристенин өмүрүн сактап калайлы, мен ушуну гана суранып кетем. Азыр каарысы жашы дебестен баардыгы айылдарда кээ бирлери ифтарлык ооз ачар кылбастан ушул наристелерге ушул кичинекей бөбөккө берем деп ниет кылып аракеттерин жасап аткандар бар экен. Андыктан сиздер дагы ушул Рамазан айында жакшылыктын себепкер болуп калыңыздар деп мен чакырып кетер элем. Алдыда шотторго сөзсүз колдон келишинче. Эгер ал мүмкүнчүлүк болбосо ушул видеону максималдуу бир бөлүшүңүздөр, видеолорго лайк бассаңыздар, бүт группаларга тараталчы туугандар. Ар бир көрөрман көрүп, ушул наристенин өмүрүн сактап калышына себепкер болуп калсын иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса сиздер менен бөлүшүп турабыз. Маселе жакшы жагына чечилишин гана күтөбүз. Эртең мен мына 3 март эртең жана бир тууганыбыз жамбаш чирип бараткан жамбашын протез коюш үчүн операцияга кирип баратат. Момундардын эң башкы куралы бул дуа дейт туугандар. Мына ошол операцияга кирип бараткан бир тууганыбызга, кичинекей наристебизге чын жүрөгүбүздөн дуа кылып туралы иншалла. Боптур, мейлиңиз жакшы туруңуз, сыртка алып чыкпаңыз, абайлаңыз. Негизи эшкенди көп алып чыкпай атасыздарбы? Ооба. Суукка да болду. Ысыганда эле бир алып чыгып коебуз, бир жарым саатка таза абага. Жардамдашкан бирөө жарым барбы? Ооба, укам бар. Укам жардамдашып каралышат. Урматтуу балдар, мен айта берсем көп нерсе, жашоодо эле шартты деле баардыгын жогорудан, эфирден баардыгын көрдүңүздөр. Мындай бир нерсени сатып берип эле операцияга бара бере тургандагыдай деле шартты көрбөй атам да. Ошон үчүн сиздерге чындыгында муктаждыкты көргөзүп, аргасыз кайрылып атам. Чындыгында. Ошон негизгиси азыр бул үй бүлөгө баарынан зарыл ушул кичинекей ушул наристе жакшы болуп кетиши гана болуп турат да. Калган көрөк, тиричилик, үй жана башка туугандар, бул нерсе бул үй бүлө үчүн зарылчылыгы жок эле болуп турат туугандар. Ошон үчүн баарыңыздарга терең суранып кетем. Мейлиңиз жакшы туруңуздар, Рахмат.